Балдар, билесиңерби? Бишкек шаарында эклектика деген борбор бар экен. Ооба, туура айтасың Касиет. Ал жерде англис тили, немис тили, түрк тилин үйрөтөт экен. Жана 3 эле тилди эмес, дагы көптөгөн тилдерди үйрөтөт экен. Ал жакта тилдерден да эмес, ырдашат экен, билешет экен, комуз чертишет экен. Абдан кызыктуу экен. Анда келгиле биз чогуу эклектика борборуна саякат жасайлы. Кеттик анда. Учурда борбор калабыздан тил үйрөнүп, ар тараптан өнүгөм дегендер үчүн окуу борборун табуу кыйын эмес. Мына ушундай билим уялардын катарын эклектика борбору толуктайт. Жалпы кызматкерлер жаңы программаларды иштеп чыгып, алдыга тез өнүгүүгө карай багыт алышат. Жаш куракка жана улутка карабастан бул жерге келип билим алгандардын саны да арбын. Эклектика негизи 2006-жылы ачылган. Бул борбор өзү негизи 6 мектептен турат. Тил мектеби, искусство мектеби, табигый сабактар мектеби, бий мектеби, музыка мектеби, дагы компьютерный курс мектеби ошол. Ар бир багыт менен биздики жогорку категориядагы мугалимдер тандалып иштелет. Ошон үчүн бул жерге абдан көп балдар келип, негизи ата-энелерге дагы жекеле мектептеги окуучуларга эмес, ата-энелерине дагы, кичинекей балдарга дагы мектепке даярдаган мектебибиз да бар, аларга дагы негизи баардыгы тең бир орунда жайгашкан. Өзгө тилге эмес, алгач өз эне тилибизге көңүл бурулган. Кыргыз тилде башка тилдерди кошпой, таза нокура сүйлөөнү үйрөнүшөт. Эң кызыгы, кыргыз тилин таптакыр өздөштүрө албаган кыргыз жарандары өз тилин үйрөнүүгө кызыктар. Былтыркыга караганда быйыл кыргыз тилге кызыккан окуучулар абдан көп болуп атат. Бул бир жагынан өкмөт тарабынан ошо мамлекеттик тилди күчөткөнүнө байланыштуу. Экинчиден, абдан көп азыркы жаштар кыргыз тилге абдан кызыгып атышат, чындап. Сабакка жалаң гана кыргыз улутунун өкүлдөрү эмес, башка улуттун өкүлдөрү абдан көп келишет да. Жана натыйжалар абдан жакшы, себеби кызыгуу жакшы. Азыр мектептен дагы күчөтүп аткан себеп жана НЦТ кыргыз тест болуп аткан үчүн кыргыз тилге абдан көп окуучуларыбыз. Улутубуз кыргыз болгондон кийин таза кыргызча сүйлөшүүбүз зарыл. Ошон менен катар башка улуттун өкүлдөрү дагы кыргыз тилине кызыгып, үйрөнүп жатканы сүйүндүрөт дешет кыргыз тили мугалимдери. Кыргызстан жарандыктар болсо, бизге мамлекеттик тил билишин керек. Андай эч кандай башка сөздү келтирбеш керек. Ким каякта жашайт, ошол тилди билиш керек, мен ойлойм. Ушундай макал барды. Тил бар, эл бар. Эл бар, тил бар дегенде. Эгер адам өз тили билбесе, анда уже ал толук адам болбойт, мен ойлойм. Ал эми бизге жакын орус тили учурда өлкөбүздө расмий тил экендиги белгилүү. Күнүмдүк турмушта орусча сүйлөгөндөр грамматикалык жагынан аксап келет. Мына ушул нерсе эске алынып, орус тилинин грамматикасын окутуу негизги орунда. Число в единственном или во множественном числе? Во множественном. Правильно, средний род не стираем и дальше число показываем. Ар бир жаңы чет тили менен биз ошол тилде сүйлөгөн улуттун маданиятын, каада салтын, жүрүм-турумун үйрөнө алабыз. Япон тили дагы элинин маданияты менен тил үйрөнүүчүлөргө кызыктуу. Дүйнөнүн кайсы бурчуна барбаңыз, сиз англис тилин мыкты өздөштүргөн болсоңуз, кыйынчылыкка жолукпайсыз. Англис тилин билүү менен чет өлкөгө ишенимдүү чыга аласыз. Кытай тилин үйрөнүү бир топ эле кыйын. Толук үйрөнгүсү келгендер 5 жылдан көбүрөөк үйрөнүүнү талап кылат. Билим деңгээлиге жараша 6 этапка бөлүнөт. Бир этапты 2 ай окуу зарыл. А где Мали у нас было, да? Напишите.
Внучка у меня здесь учится на подготовку в школе. В общем-то, нас очень все устраивает. Занятия проводятся хорошо. За 2 месяца, в принципе, есть сдвиги. Вот, мы начали читать, писать. Вот, ну, надеемся, что будет также развиваться все. Эклектика борборуна дагы берип атканыбыздын себеби азыркы биздин балдар телефондо дагы интернет болуп атат, үйдө дагы интернет болуп атат. Ушул интернеттен туура эмес нерселерди көрүп, туура эмес тарбия албасын деп ушакка алып келип атабыз. Анан дагы интернет көп убакытын алып коет экен балдардын. Ошон үчүн бияка алып келип, ошол башка интернеттен пайдалуу бул окуу билим үчүн ушакка алып келип атабыз. Ошо балдарыбызды интернеттен кичине алысыраак кылалы деп атабыз. Чет тилдери ооз-2 жана жазуу жүзүндө окутулат. Ал эми жумушка ордошууга көбүрөөк жардамын тийгизген бул корей тили. Бардык шарты түзүлгөн бул бөлмөдө бийдин бир топ түрлөрү үйрөтүлөт. Би түрлөрү жаш курак боюнча бөлүнөт. Жаштар үчүн заманбап бийлер каралган болсо, жаңы латина чыгыш бийи көпчүлүктүн көңүлүн бурдурат. Айнагүл Бекболотова улуттук учкулдуу комуздан сабак берет. Комуз иримине 3 жаштан тарта кабылынат. Ар бир баланын кыялына жараша мамиле кылуу менен кыргыз гүлдөрүнүн түрүн үйрөтөт. Ал эми гитара ойногонду үйрөнгүсү келген жаштар абдан эле көп. Фортепиано жогорку чеберчиликти талап кылат. Фортепиано ойногондор келечекте күнүмдүк көр тиричиликте кездешкен кыйынчылыктарды сабырдуулук менен оңой эле жеңип кете алат. Бул ирим ушунусу менен пайдалуу. Музыкалык кесип ырдоо менен байланышкан. Ал үчүн үн болуусу зарыл. Келечекте ырчы болом деген Эмирхан Канатов 9 жашта. 1 жылдан бери вокал сабагынан ушул окуу борбордон билим алууда. Любовь Андреевна кичинекей балдары менен иштеши кызыктуу экендигин айтат. 6 жылдан бери мектепке чейинки балдарга сабак берип келет. Ички жан дүйнөсүн байытат, фантазияны өстүрөт, кооздуктарга суктанууга үйрөтөт. Дети учатся не только читать, писать, но и логически мыслить. Развивается память, внимание, логика. И те навыки, необходимые маленькому человеку, чтобы адаптироваться в школе. Подготовка к школе – это очень сложное занятие, поэтому мы много общаемся с родителями, то есть психологически их готовим, и детей психологически тоже готовим к школе. Шахмат ойноо менен алектенүү баланын акыл эсинин өнүгүшү үчүн натыйжалуу каражат болуп эсептелинет. Баланын дүйнө таанымын өстүрөт, ойлонууга, эсине сактап калууга, салыштырууга, өзүнүн жасаган ишинин жыйынтыгын көрө билүүгө үйрөтөт. Ошондуктан ата-энелер шахмат үйрөнүүгө балдарын эртелеп алып келүүнүн аракетин көрүшөт. Кошумча сабак катары табигый жана так илимдер окутулат. Алар биология, химия, математика жана физика. Мындай кошумча билим жогорку окуу жайларга тапшырууга шарт түзөт. Мектептен жетишпеген же болсо абдан кызыккан сабактарын толук маалымат алуу үчүн окушат. Мындай окуу борборлордун болушу келечек муунга көздөгөн максатына умтула билүүгө, өзүн карманууга, чыдамдуулукка, сабырдуулукка, оюн бир жерге топтоого үйрөтүшү менен пайдалуу. Ананда мыкты окуган болсоңуз, эл аралык сертификат берилет. Бигим Айбактыбек кызы, Алтынай Шайдылдаева, Шухрап Абдыкапар уулу, Балажан.